2012 жылдын 13 январында кечки саат 8-дерде Сокулук районуна караштуу Ваян Антоновка айылынын чет жагынан киши колду болуп өлгөн Азият төспөлүндөгү адамдын сөөгү табылган. Денеде тамтык жок. Колдору моюн орогуч менен таңылган, ал эми оозуна чүпүрөк салынган. Көп өтпөй каза болгон киши ким экени аныкталган. 1 январдан баштап Ходжалиев Талайбек Арзыбаевич деген киши истелген экен. 1 январда ал өзүнүн унасы менен Гольф 3 вариант көк түзүү менен кечки саат 20:00 үйдөн чыгып такси болуп иштеген экен. Ошондон бери маалымат ал жөнүндө туугандары жана милицияда жок болчу. Туугандары денени көрүп таанышты. Бул кылмышка 1992 жылы Жалал Абад облусунда туулган Адылбек уулу Асылбек жана 1982 жылы Нарын облусунда туулган Нурлан Байжигитовдор шектүү делинүүдө. Экөө тең кармалганда эле күнөөсүн мойнуна алышкан. Байжигитов Нурлан Балабекович. Год рождения? 21.01.82. Ранее судимость есть? Нет. Чем занимаешься? В данный момент дома. За что задержан? За убийство. Совершал? Нет. Совершал, но по ошибке. Где это было? Какого числа, где и как было? 1 Января, да? Да. В каком районе? В Бишкеке же? Новополоцк. Нет, таксиста где наняли? Уезжали. Вы взяли? Время сколько было? Не знаю. Нет, темно было или днем? Под вечер. Потом? Сколько у вас было? Без адвоката не буду говорить. Почему? Год рождения? Bunu сотталдың ба? Эмне кармалдың? Алдын ала жүргүзүлгөн суракта кийинкидей маалымат аныкталган. Бул эки адам Каражыгаш жаңы конушунан такси кармашат. Ал эми айылдан чыгып ээн талаага келгенде таксистти тоноп, машинасын уурдап кетүүнү алдын ала чечишкен. Новополовка жакка айдатып, Новополовка жактан уруп сабап жана мунтуп шарфтар менен Ходжалиевди машина багажникине салат, машинасын айдайт. Ой келет, ошону денесин бир жака ыргыш керек. Ваян Антоновка деген өйдөнкөй жакка апарып таштап салат денесин. Жок, өздөрү бирөөсү СТОдо иштечи. Машинаны билет, мастер болчу, автомастер. Алардын биринчи максат болчу машинаны бир тынч жерге коюп, бир аздан кийин разбор болуп саткан тилек менен өлтүргөн экен. Анткени азыр Гольф 3, Гольф 3 популярдуу уна запчасти кетет. Ошондуктан карашты денеси деле кичине Ходжалиев өзү киши мындай улуу эле киши. Ошону таптап карап эле биздин оюбуз ошондой болгон да. Адамдын өмүрүн кыйган соң уурдалган автоунаа менен Ысык көл тарапка жол алышат. Бул иш тынчыган соң кайрадан кайтып келүүнү чечишкен. Ички иштер башкармалыгы тараптан каза тапкан Ходжалиевдин машинасы боюнча Кыргызстандын бүт аймагына издөө берилип, ал автоунаа Ысык көл облусунун Ак Суу районунун Айып аямчасына токтотулганы билинет. Барсконго барып заправка биздин куйган жерден кишилер ошол машинаны жана ичиндеги эки кишини көрүптүр айдаган. Бензинин куюп, карызга өлгөн кишинин телефонун жана инструменттерин калтырган экен. Ошол боюнча ориентировка берилген өзүнүн Искөл бөлүнүн территориясында. Анда билинди, машина штрафстоянкада турат, Ак Суу районунда. Арак ичип айдалышыптыр. Бирок белгисиз да, аттары жөө. Ошол үчүн машинасын штрафстоянкага койгон. Машинанын эчтекеси жок болчу эле, ошондуктан территорияга койгон. Учурда Адылбек уулу Асылбек жана Нурлан Байжигитовдун үстүнөн кылмыш жана жаза кодексинин 97-беренеси адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат.